Ааламда мунай заттан кийин эле сатылуучу продукция бул кофе. Анткени дүйнөдө көпчүлүк адамдар уйкудан сергей койгону максатында кофе ичери анык. Бирок кофе адамдын организмине кандай таасир берет, алдыда билип аласыз. Кофенин келип чыгуу тарыхы жакынкы чыгыштын цивилизациясына барып такалат. Эфиопиялыктар алгачкылардан болуп кофе данын кубат берүүчү азык экенин аныкташкан. Ошентип кофе Эфиопиядан Йеменге жана Египетке, кийин 19-кылымда дүйнө жүзүнө тараган. Кофе кан айлануу системасын жакшыртып, кан басымды көтөрөөрү окумуштуулар тарабынан такталган. Бирок анын зыяндуу жактары да бар. Алгач анын пайдаларына көңүл бурсак, дени сак адамдарга кофе ичүү зыянын тийгизбейт. Ошондой эле күндүн суук мезгилинде кофе ичүү пайдалуу дешет адистер. Өпкөнүн иштөөсүндө жакшыртаары аныкталган. Мындан сырткары бир күндө бир чынык кофе ичип турсаңыз, боордун цирроз оорусунун алдын алган болосуз. Медицинада эң негизгиси онкологиялык оорулардын алдын алат. Сууга өтүп ооруган оорулардын алдын алат. Анткени кофеиндин бир зерносунда 2000ге жакын активный веществолор бар да, алар калий, магний, фосфор, натрий, азот жана башка. Кофеде өзү составында эң негизги алкалоиддер, эфирный масло, кофеин бар да. Кофенин адамдын ден соолугуна терс таасир тийгизген учурларына токтолсок, гипертония менен ооругандарга, ашказан дарттарынан жапа чеккен адамдарга кофе ичүү сунушталбайт. Ошондой эле 12 эле ичегиде жарасы барларга ичүүгө болбойт. Себеби кофе ашказандагы суюктукту көп бөлүнүп чыгуусун шарттап, жараларды жаңыртат. Жаш балдарга, кош бойлуу айымдарга да ичүүгө тыюу салынат. Мисалы 2-3 стакандан көбүрөөк ичип алышса, уйкулары качып, нервный возбудимый болуп калышат. Анан кийин баягы давлениясы барларга болбойт, жүрөк ооруларга болбойт кофенин зыяндуу жактары. Жогоруда айтып өткөндөй, кофенин ден соолукка зыян жана пайда жактары бар, бирок адамдардын көпчүлүгү биле бербейт. Андыктан шаар тургундарынын канчалык деңгээлде кабардар сурап көрөлү. Пайдасы бул уйкуну келтирбейт, анан зыяны көп. Зыяны жүрөккө зыян, анан пайдасы для себя уйкуну гана неме кылат да, качырат. Кофенин эртең менен ичсең бодрый болуп эме болот. Уйкуну ачат болуш керек ошол эле. Анан кофени көп деле иче бербейм. Зыяндуулугу жана пайдасы бар. Ар бир нерсенин өзүнүн өлчөмү болот го. Ошол өлчөмдөн өткөндөн кийин ал нерсе уу болот. Ал эми ошол нерсени өз өлчөмү менен колдонсок, анын пайдалуу жагын көп ала алабыз. Зыянын билбейм, кофе уктатпай коет, дем алдырбай коет адамды жакшы. Кофе адамды сергитүүчү касиетке ээ экендиги баарыбызга белгилүү. Мындан башка аны косметология тармагында да кең эле колдонуп келишет. Мисалы, үй шартында кофеден бетке, чачка маскаларды жасоого болот. Кофе тууралуу кызыктуу маалыматтарга көңүл бурсак, анын курамында 800ге жакын ароматизаторлор кездешет. Кофе суусундук катары таанылганына 700дөн ашуун жыл болгон. Аталган суусундукту эң көп ичкен өлкө Финляндия деп эсептелинет. Бул өлкөдө күнүнө орто жаштагы бир адамга 5 чынык кофе туура келет. Ал эми Японияда 1 октябрда кофе күнү белгиленет.